Kaç elden bile? Ben ayakta geçer. Akan sana yang bilang masuk lah. Ada kasih. Oh. 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 Yeah. меня есть это. Картинка такая. Кот подошел в это. Естественно. А до этого. Кот подошел к урне и так. А он кидает. Карточку. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер 7 каналды көрүп жатасыздар. 7 каналдын YouTube жана Facebook колдонуучулар. Бүгүн 10 январь 2021 жыл Бишкек шаарындагы номер 1053 шайлоо участкасына президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Эске салсак, бүгүн Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлерди шайлоо күнү жана ошондой эле өлкөнү башкаруу тутумун тандаган референдум күнү. Референдумга келгендер бул жерде президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу же болбосо барына каршы деген графаларда өзлөрүнүн тандоосун жасай алышат. Эми эске салсак, бүгүн шайлоого 17 талапкер атсалышууда.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр 1053 номурундагы шайлоо участкасындабыз. Бул жерден бүгүн президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун добуш берүүсү ушул жерге келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Ошондой эле бүгүн өлкөнү башкаруу тутумун тандаган референдум бирге өтөт. Анда келгендер ошол президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу же болбосо барына каршы деген бюллетендеги графаларды тандай алышат. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн 10 январь 2021 жыл Бишкек шаарындагы номер 1053 шайлоо участкасында Садыр Жапаровдун келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Бул жолку президенттик шайлоого 17 талапкер ат салышып жатат. Музыканы ташан күп такалган. Içindeki mağazasına süper Monday qilib turasizlar. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу 7-каналдын YouTube, Facebook колдонуучулары, сиздер түз эфирде Бишкек шаарындагы номер 1053 шайлоо участкасындагы эфирди көрүп жатасыздар. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлерди шайлоо, ошондой эле өлкөнү башкаруу тутумун тандаган референдум өткөнү жатат. Бишкек шаарындагы номер 1053 шайлоо участкасында бүгүн Садыр Жапаров келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүнкү ошол президенттик шайлоого 17 талапкер ат салышып жатат. Бүгүнкү шайлоонун жыйынтыктары жана акыркы маалыматтарды сиздер 7-каналдан YouTube, Facebook баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле 7-каналдан соңку маалыматтарды сиздерге кабардар кылып турабыз. Yes. Эсиңиздерге сала кетсек, быйылкы президенттик шайлоого 64 талапкер башында катталган болчу. Ал эми айрым талапкерлер өз каалоосу менен шайлоодон четтесе, акырында ошол 17 талапкер президенттик шайлоого ат салышып жатат. Ошондой эле бүгүн
Кыргыз Республикасынын баягы башкаруу формасын тандаган референдум кошо өтөт. Анда негизги шайлоочулар 3 графаны тандай алышат. Биринчи президенттик шайлоо, парламенттик шайлоо жана да президенттик башкаруу формасы өлкөнү кечиресиз, и парламенттик башкаруу формасы жана ошондой эле барына каршы мына ошол 3 графанын бирин Кыргыз Республикасынын жарандары ошол бюллетенден тандай алышат. Жана дагы бүгүнкү президенттик шайлоого 17 талапкер ат салышып жатат. Биз азыр Бишкек шаарындагы номер 10-53 шайлоо участкасында турабыз. Бул жерге президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Ошондой эле 7 каналдын көрүүчүлөрү, Facebook, YouTube колдонуучулары сиздерди өлкөдөгү бүгүнкү президенттик шайлоо жана дагы референдум боюнча соңку маалыматтарды жеткирип турабыз. Биздин YouTube, Facebook баракчабыздан соңку маалыматтардан кабардар болуп турсаңыздар болот. Жана биздин Instagram баракчабызды акмалап туруңуздар. Шайлоонун жүрүшү, ошондой эле акыркы добуш берүүлөр, статистика бардыгын биздин соц баракчаларга кабардар кылып турабыз. Жана дагы 7 каналдын сайтына кирип акыркы маалыматтарды окусаңыздар болот. Учурда шайлоочулардын шайлоого келгенине азыр улам активдешип жатат. Бул жердеги 10-53 шайлоо участкасы ошо таңкы саат 8де бардык өлкөдөгү дээрлик эле бар Кыргызстандын аймагындагы бардык шайлоо участкалары 8ден баштап иштеп баштайт. Бул шайлоо участкасына дагы азыр шайлоочулардын келүүсү активдешип улам көбөйүп жатат. Болжолдуу саат 10 чамасында ошол президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун келип добуш берүүсү маалымдалган болчу. Ал эми бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай 2 орунат турат. Биринчи референдум боюнча тандоосун ошол референдумга келип, ошол бюллетендеги 3 графанын бирин тандап добушун салат. Ошондой эле экинчиси мынакей президенттик шайлоого коюлган орунат турат. Өзүңүздөр көргөндөй шайлоого келген жарандын колуна 2 бюллетен берилет. Биринчи президенттик шайлоого, ал эми экинчиси өлкөнү башкаруу тутумун тандаган референдум боюнча экинчи орунага ошол өзү тандоосун жасай алат.
урматтуу 7 каналдын YouTube жана Facebook колдонуучулары, бүгүнкү 10 январ Кыргыз Республикасынын президенттигин шайлоо жана бүгүнкү өлкөнүн башкаруу формасын тандаган референдум боюнча соңку маалыматтарды биз сиздерге жеткирип турабыз. Ал үчүн биздин YouTube, Facebook баракчабызды, ошондой эле 7 каналдын биздин сайтыбызды жана дагы Instagram баракчабызды акмалап турсаңыздар болот. Азыр биз Бишкек шаарындагы номер 1053 шайлоо участкасындабыз. Бул жерге президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун добуш келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Жана дагы сиздер көрүп тургандай, азыр бул жерде 2 урна турат. Бириси ошол президенттикке талапкерлерди шайлаган урна, ал эми экинчиси болсо атайын референдум үчүн урна турат. Референдумда ошол келген жаран көрсөтүлгөн 3 графанын бирисин тандай алат. Бириси парламенттик башкаруу, президенттик башкаруу жана дагы барына каршы. Ал эми бүгүнкү шайлоого, быйылкы шайлоого жалпысынан 17 талапкер ат салышып жатат. Ал эми келген жаран ошол президенттикке талапкерлердин кимисинин программасын жакшы деп эсептесе добуш бере алат. Добуш берүү үчүн аймактарда азыр таңкы саат 8ден кечки саат 20:00 чейин добуш берүү участкалары ачык болот. Азыр уламдан улам шайлоочулардын шайлоо участкаларына келүүсү активдешип жатат. Жана бул жерге бүгүн президентке талапкер Садыр Жапаров келип добуш берет. Журналисттердин, эл аралык журналисттердин дагы көрүп жатабыз бул жерде. Нет, не направо, вот и все. Нет. Время голосования перенести. Честно говорю, давайте как-то вот подвинемся, сделаем. Массалык маалымат каражаттарынын келүүсү көп болгондуктан азыр эми кичине орунду бошотуп коюу маселеси каралып жатат. Тыгын көп болуп жаткандыгына байланыштуу. Эске сала кетсек, быйылкы президенттик шайлоого 64 талапкер борбордук шайлоо комиссиясынан өздөрүнүн арыздарын беришкен болчу. Ал эми алардын айрымдары өз каалоосу менен марадан четтесе, акыркы чечимде 17 талапкер быйылкы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, талапкер болуп катталышкан. Алардын бири президентке талапкер Садыр Жапаров, мына ошол Бишкек шаарындагы 1053 шайлоо участкасына келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр референдум деген экинчи урнага өз добушун берип, бул жака жаран сала алат. Ал эми экинчи урнада бул президенттик шайлоого талапкерлерди кимди кааласа, жаран ошону тандап, анан добушун бере алат. Сиздердин көз алдыңыздарда 2 урна турат. Бириси референдум боюнча, экинчиси президенттик шайлоо боюнча. Референдум боюнча айта кетсек, бул өлкөнү башкаруу формасын тандаган бюллетень берилет жарандарга. Анда президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу жана дагы барына каршы деген өздөрүнүн тандоосун жасай алышат. Эске сала кетсек, ошо 6-5 жана ошо жалпы эле ошо октябрь айларындагы тополоңдон кийин парламенттик башкаруу өз жемишин бербегендиктен ошол
президенттик башкаруу формасына өтүшүбүз керек деген маселелер каралган болчу. Бул маселе талаш тартыш жараткандыктан элге берип элдин добушуна салып чечип алуу маселеси коюлуп, андан кийин референдум өткөрүү маселеси коюлган болчу. Seni görüşüp bırakın. Ana çok şaka. Orada Agar sen özün üretiştik diye bize ben uçakta nereye başlayalım? Bunlara da ne yapacağız? Урматтуу 7 каналдын YouTube, Facebook колдонуучулары бүгүнкү шайлоо боюнча соңку маалыматтарды биздин Facebook баракчабыздан, сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'дан түз алып көрсөтүп жатабыз. Соңку маалыматтарды ошол жактан акмалап турсаңыздар болот. Бүгүнкү президенттик шайлоого 17 талапкер ат салышып жатат. Биз азыр Бишкек шаарындагы 10-53 шайлоо участкасындабыз. Бул жерге президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Жана ошондой эле бүгүн Кыргызстандын жарандары өлкөнү башкаруу тутумун тандаган референдумда добуш берүү укугуна ээ. Ал жакта президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу, мына ошол кайсынысы кайсыл башкаруу формасын тандаса, мына ошону тандап добуш бере алышат. Bu prosesleri size yapmasanlar yetişmeyecek. Siz çaylap çıktınız değil mi ki? Çaylap. Tres çaylap, bak tres. Bak. İyi, yakın girelim. Биз азыр ошол Бишкек шаарындагы Киргизия 1 конушундагы номер 1053 шайлоо участкасындабыз. Бул жерге азыр шайлоочулардын келүүсү активдешип, добуш берүү процесси жүрүп жатат. Быйылкы президенттик шайлоого 17 талапкер ат салышып жатат. Алардын бири президентке талапкер Садыр Жапаровдон азыр келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Жана дагы бүгүн Кыргызстандын жарандары, шайлоочулар референдумда өлкөнү башкаруу тутумун тандаган референдумда добуш бере алышат. Алар президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу. Өзүңүздөр көрүп тургандай азыр
президенттикке талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаров добуш берүүгө келе жатат жана дагы анын жубайы Айгүл Жапарова келе жатышат. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламатсызбы? Макул, жүрүңүздөр. Бүгүнкү президенттик шайлоого 17 талапкер атсалышып жатат. Алардын бири президентке талапкер Садыр Жапаровдун азыр келип добуш берүүсү күтүлүүдө. Жана дагы анын жубайы Айгүл Жапарова экөө номер 1053 шайлоо участкасына келишти. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун азыр Бишкек шаарындагы 1053 шайлоо участкасына келип добуш берип жатат жана анын жубайы Айгүл Жапарова. Эске салсак, быйылкы президенттик шайлоого 17 талапкер атсалышып жатат. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, Садыр Жапаров азыр паспортун берип шайлоо комиссияларына добуш бергени жатат. Бүгүнкү президенттик шайлоо жана референдум боюнча сиздер 7 каналдын бардык социалдык тармактарынан, ошондой эле 7 каналдын сайтынан, биздин телеканалдан соңку маалыматтарды сиздерге чагылдырып берип турабыз. Сиздер түз эфирде азыр Бишкек шаарындагы номер 1053 шайлоо участкасында президентке талапкер Садыр Жапаровдун добуш берүүсүн күбө болуп жатасыздар. Президентке талапкердин жубайы Айгүл Жапарова добуш берди. Азыр Садыр Жапаров өз тандоосун жасап жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына эки орунат турат. Бириси ошол референдумга байланыштуу урна жана экинчиси президенттик
президенттик шайлоого байланышкан орунна. Ананас, смотрите, будьте добры. А можно без Спасибо. маски? А можно без маски? Спасибо. Помашите рукой, пожалуйста. Чувак, ты что делаешь? Какие ожидания у вас на результаты выборов? Что? А вы за что голосовали? Ой, не толпимся. Камеру берегите. Bağırma geçeceğiz bak. Jurnalistler otur basın. Otur basın jurnalistler. Жигиттер, бөлүп сабыр менен. Сабыр болу. Девушка, можно? Мына баштапкы суроолор. Да, мына бул. Sözsüz tanışımız gerek. Meyli kim bolbosun, kimge Kırgız eli doğuş berbesin, kim utup çıksa da biz anı tanışımız gerek. Men utup çıkan bu, menden başka kandidatlar utup çıkağı biz anı tanışımız gerek. Sözsüz türde. Bu Kırgızistan'ın birinciden tınççılığı için, ikinciden köpçülük elden bergen doğuşun biz sıylaşımız gerek. Azçılık köpçülükке başı iş gerek. Дагы бир суроо, ошол сиздин Чүй облусундагы шайлоо штабты жетектейм деп айтып келаткан Мелис Аспековдун $250 000 талап кылган деп камалышы боюнча кандай комментарий бересиз? Men bul boyunca geço günü uqtum. Ушундай окуя болгон экен. Мейли ким болбосун, менин таанышым болобу, өкүлүм болобу, же болбосо бир тууганым болобу, ушундай кылмыш иштерге барган болсо, бардыгы жооп бериш керек. Мыйзам алдында биз баарыбыз бирдей болушубуз керек. Президенттен баштап дыйканчы, мал чарбачылык менен шугулданган элдерибизге чейин. То есть баягы тагыраак айтканда жөнөкөй жарандарга чейин бардыгы бирдей болуш керек мыйзам алдында. Шайлоого чейин Тиешеси барбы ал кишинин? Мелис Аспековдун. Анын тиешеси жок, анткени буга чейин деле белгилүү болгон баягы бир видеосу чыгып кетпедиби, бир $10 000 берип, мына биздин атыбыздан деген ушундай эме болгондон кийин штабта анан жана БШКга чейин арызды берип, бул боюнча териштирген. Анан биздин ишенимдүү өкүл эмес болуп чыккан. Баягы шайлоодон кийин тополон салабыз деген аудио сүйлөшүүлөр таркап кетти да интернетте. Ошол боюнча сиздин көз карашыңыз. Эми бул анысы туура эмес. Булардын эгерде эл кандай шайлоого, кандай добуш берип, ким утуп чыкса, баарыбыз ошого макул болушубуз керек. Анан эми андай күчтөр бар, билебиз. Ал күчтөр баягы шайлоодон кийин ушундай жоопко тартылып калбайын деген күчтөр бар. Алар боюнча мурда эле материалдар болгон экен. Бирок мурдагы бийлик баягы көз жумуп келген. Кийин ушу шайлоого жакындаган кезде айрым кандидаттар, эми бардыгы эмес, айрым кандидаттар ошол баягы суракка чакырылыштан коркуп, ушу президенттикке кандидат болуп каттала калган дагы кандидаттар бар. Анткени эми президенттикке катталып кандидат болуп кетсе, анан ушул дебаттарда өзүн элге көрсөтүп алып, анан ошо эл үчүн күйгөн баягы саясатчы катары көргөзгүсү келгендер да жок эмес да арасында. Ошолор тараптан ушундай бир шайлоодон кийин башаламандык кылабыз, кайрадан баягы контрреволюция кылабыз дегендер да күчтөр жок эмес. Бирок мен кыргыз элине, кыргыз жаштарына терең ишенем, андайга жол бербейбиз. Дагы бир суроо, ушул шайлоодо сиздердин Кытай ишканаларына тиешелүүлүгү жана Кытай жарандарына болгон байланышы тууралуу башка талапкерлердин сөздөрү боюнча эмне деп айта аласыз? Эми маган эч нерсе таба албай, анан ушул булардын баягы оюнан ойлоп чыккан ушундай фантазиясы да булчу. Анткени маган жер саткан боюнча фактылар жок. Андай макамды иле албай айтмаган. Андан сырткары ушул бир мамлекеттен уурдады, ичип жеп койду деген макам таппай, эч нерсе таппай, анан ушу акыр аягында келип ушу
Кытайдын шпиону, анан ушу Кытайдын мурдакы 30 жыл мурдакы жараны келип уш жерде депутат болуп турган ошонун досу деген сыяктуу бир макамдарды илип атпайбы? Ушундай бир чындыкка дал келбеген ушундай нерселерди илип анан баягы элдин көңүлүн бурабыз деген аракет кылып атат да. Бирок эл 20 жыл мурунку, 30 жыл мурунку эл жок азыр. Ар бириңиздерде колуңуздарда смартфон бар, социалдык түйүндөр бар, интернет деген бар, бардыгында отурасыздар. Бардык чындыкты ошол жактан билип алууга мүмкүн. Мындан где-то бир 10-15 жыл мурда КТР аркылуу, ушу мамлекеттик телеканалдар аркылуу ушинтип элдин оюн буруп койсо болот эле. Бирок бүгүн анан жана мындан ары элдин оюн бура албайсың. Анткени Кыргызстан өзү биз кичинекей эле өлкөбүз. Бардык маалыматтар 10-15 мүнөттө 1 сааттын ичинде бүткүл элге жетип кала тургандай заманда жашап атабыз азыр биз. Аны эл ишенбейт деп мен терең ишенем. Кудай буйрса биз мамлекет үчүн, эл үчүн кандай иштеш керек экен, президент, өкмөт, депутаттар жана ошо кандай иштеш керек экенин биз жакын каралыктарда көрсөтөбүз. Садам мырза, дагы бир өзгөчө президенттик шайлоо менен кошо референдум боюнча кечирип коюңуз. Жакшы эле күчөдү, ошолорго туруштук берүү оор болгон жокпу? Оор болгон жок. Анткени мен өзүңүздөр жакшы билесиздер, 10 жылдан бери туруштук берип келатам. Каралалоорго эмес, камоолорго да туруштук бердим. Бир эмес 2 жолу камашты. 2012-жылы камаганда 9 ай жаттык. Андан кийин акталып чыктык. Бирок ошол мезгилдеги бийликтин күчүнө салып, депутаттык мандатыбыздан ажыратып, анан кийин саясаттан четтеткенге аракет кылган. Андан кийин мына 4 жыл чет өлкөдө жүрдүм. Мен да мигрант болдум. Андан кийин 2017-жылы келгенде камадым. Андан бери 3,5 жыл абакта жаттым. Ошолорго чыдаган эми баягы ошол мезгилдерде деле кара пиарларды жүргүзүп келген. Анан бүгүн бир айдын акыркы бир ай ичинде жанагындай кандай десем мен бир босогодон ылдый түшүп калган саясатчылардын бардыгы ушу болбогон бир жалган бир маалыматтарды илгенге аракет кылышты. Бирок мен кыргыз элиме, кыргыз журтчулугуна, айрыкча жаштарга ишенем. Андай бир каралоолорго ишенбей, өзлөрүнүн туура тандоосун жүргүзөт деп мен терең ишенем. Бардыгын 17 талапкер катышып атабыз. Бардыгын негизги атаандаш деп билем. Анткени кыргыздын уу чукуру эмес. Ал 17ден башка дагы төбөсү көрүнбөгөн саясатчыларыбыз көп. Биздин атуулдарыбыз көп президенттикке татыктуу. Бирок алар баягы саясатка чыккысы келбегенден койгон жок деп эсептейм. Ошондуктан бүт менден башка 16 талапкерди тең бардыгын бирдей атаандаш деп эсептейм. Ну а если вы не выиграете? Бул шайлоо өнөктүгүндө эң көп акча короткон сиз болдуңуз. Ошол акчанын булабы тууралуу азыр абдан көп талаш талкуулар болуп атат. Ошол боюнча да токтоло кетсеңиз. Бул шайлоодо көп каражат колдонулган жок. Меники көп деп аткандын себеби биз эч нерсе жашырган жокпуз. Мурдагы шайлоолорду билесиздер, официалдуу түрдө эч нерсени көргөзбөй, бирок баягы неофициально расходтор көп кетчү. Менин маалыматым боюнча, менин шайлоо компанияма где-то 60 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалды. Бирок анын баары ушу элден чогулду. Ошондуктан мен элге ушул жардам берген, шайлоо фондуна төккөн жарандарыбызга терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Мен кече күнү отуруп туруп, ушул мурдакы шайлоолордо канча расход кеткен экенин билдим. 200 миллион сом расход бул баягы мындай бир көрсөткөнү, а көрсөтпөй колдонгону 25-30 миллион доллардын тегерегинде болуп жүрөт. Муну эч ким тана албайт. Баарыңыздар деле билесиздер. Анткени баягы бухгалтериясында мындай көргөзүп коюп, канча расход болду, бирок көргөзбөгөн суммасы андан 100 эсе, 1000 эсе өйдө болуп кетет да. А бул жолу мен айтканмын, бир дагы тыйын жашыруун болбосун. Кайсыл жерге канча акча төлөп атасыңар, плакаттарга же болбосо ушундай жана агитаторлорго төлөнүп берип аткан акчалардын бардыгы так көрсөтүлсүн деп буйрук бергенмин. Анткени ал жерден социалдык фондко, салык тармагына ушу акчалар төлөнөт да. Ошол коротулган 60 миллиондун береле дегенде 40% өкмөткө кетет. Өкмөткө төлөнөт да.
Анан айрым кандидаттар же болбосо мурдакы шайлоолордо ошо өкмөткө ошончо акча төлөгөндөн көрөкчө биз баягы неофициально чыгым кылалы деп жумшаган фактылары болгон. Мен аларды мындан ары андай болбойт, бардыгы баягы ачык болсун деп талап койгондон кийин анан ушул расход болду. Биз башка кандидаттарды деле билебиз. Алар ушу миңдеген адамдарды мен окшоп эле агитаторларды жалдап алган учурлары бар. Мен канча агитатор жалдасам, алар менден 2 эсе агитаторду көп жалдагандар да бар. Бирок алар суммасын баягы ачык көрсөтпөйт да. Ошон үчүн алардыкы баягындай аз суммада көрсөтүлүп атат. Референдум боюнча жыйынтык суроого жооп берип коесузбу? Референдум өтүп атат. Бул жолку эми шайлоонун негизги баягы өзгөчөлүгү да ушул болуп жатат. Эгер президенттик башкаруу өтүп кете турган болсо, президент бардык бийликти өзүнө топтоп, өзүн билемдик кылбайт дегенге кандай кепилдиктерди бере аласыз сиз? Референдумду өтүп кетсе, президент эч качан мындай бир бардык бийликти өзүнө жыйнап албайт. Анткени конституциялык кеңешме конституциялык мыйзамдын долбоорун даярдап жатышат. Ал жерде бардык бийликтердин балансын баягы тең салмакта кармаш үчүн ушундай долбоорду даярдап атышат. Бирок алар менин билишимче бүгүнкү элдик референдумдун жыйынтыгын күтүп жатышат. Эгерде бүгүн эл президенттик шайлоо, президенттик башкаруу болсун деген баягы немени тандап алса, башкарууну тандап алса, анда алар эртеңден баштап ишин улантып, ошо президенттик башкаруу боюнча баш мыйзамдын долбоорун даярдап, анан парламентке жөнөтүшөт. А эгерде парламенттик башкаруу болсун деп тандап ала турган болсо, анда парламенттик башкаруу системасына ылайыктап баш мыйзамдын долбоорун түзөт. Рахмат, урматтуу журналисттер, рахмат. Элдерге тоскоол болуп атабыз. Штабка келсеңер ошодон жооп берели бардык суроолорго. Ватандаштарыңызга укуктук болбойсуз жегим чыксаңыз. Себеби айрым саясатчылар камалат деген сөздөр жүрүп атат. Эми мындайда, эгерде мыйзам бузган болсо, мейли талапкерби, керек болсо мына мени дагы ким утуп чыкса, мени дагы жоопко тартса, мен саясий куугунтук болуп атат деп кыйкырбаймын. Эгерде менин күнөөм болсо. Анан эгерде кылмышы болсо, мамлекеттин мүлкүн уурдаган болсо, мыйзамдарыбызды бузган болсо, сөзсүз түрдө ал ким болбосун, жоопко тартылыш керек ал. Жоопко тартылыш керек. Президенттен баштап жөнөкөй карапайым калкка чейин бардыгы мыйзам алдында бирдей болуш керек. Рахмат, рахмат. Штабка келгиле суроо жооп бересиз. Рахмат. Элдерге тоскоол болуңуз. Президентке талапкер Садыр Жапаров азыр журналисттердин бир катар суроолоруна жооп берди. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоо өтүп жатат. Номер 1053 шайлоо участкасына президентке талапкер Садыр Жапаров келип добуш берди. Ал азыр журналисттерге берген маалыматында президенттик шайлоо боюнча, референдум боюнча бир катар суроолорго жооп берип, өзүнүн пикирин билдирди. Урматтуу 7 каналдын YouTube, Facebook колдонуучулары, ошондой эле бизди түз эфирден көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, биз азыр Бишкек шаарындагы номер 1053 шайлоо участкасында президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун келип добуш берүүсүнө күбө болдук. Эске салсак, бүгүнкү президенттик шайлоого 17 талапкер атсалышып жатат жана дагы өлкөнү башкаруу тутумун тандаган референдумда өзлөрүнүн тандоосун жасай алат. Анда президенттик башкаруу жана дагы парламенттик башкаруу
графасында жарандар өздөрүнүн тандоосун жасай алат. Садыр Жапаров азыр шайлоодон добуш берип чыккандан кийин массалык маалымат каражаттарына бүгүнкү шайлоо тууралуу жана дагы шайлоодон кийинки коопсуздук тууралуу өз пикирин билдирди. Ал эми шайлоонун жүрүшү боюнча өлкөнүн аймагында таңкы саат 8ден кечки саат 20:00 чейин шайлоонун бери жүрүшү жүрөт. Ал эми биз шайлоо боюнча бүгүнкү кырдаал боюнча канча добуш берилди, мына ушул статистика боюнча биз соңку маалыматтарды сиздерге жеткирип турабыз. Андыктан биздин Instagram баракчабыздан, 7 каналдын сайтынан, биздин телеканалдан жана дагы YouTube, Facebook баракчаларыбызды акмалап туруңуздар. Алло. Ой, что-то башка өтөсүңүз. Жүрөйүн.